Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман кеч. Кутман кечиңиздер менен. Кандай Сапчи сизди жакшы көрөм дейт. Мен дагы сизди жакшы көрөм. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар кандай? Күнүмдүк ар бир күнүңүздөрдү, ар бир аткан таңыңыздарды, ар бир кеч кирген түнүңүздөрдү ыраазычылык менен, шүгүрчүлүк менен айтууну үйрөнүп жатасыздарбы? Биз баарыбыз эле ыраазычылык билдиришибиз керек, шүгүрчүлүк айтышыбыз керек деп айтабыз дагы. Биз ошол нерсени аткара албайт экенбиз жашообуздачы. Негизи менин үнүм угулуп жаткан болсо, плюс белгисин коюп коюңуздар, А то билбей эле сүйлөй бербейм мен ушинтип. Мен жакшы эле угулуп жатамбы үнүм? Сиз дайыма ушинтип чыгып туруңчу дейт. Негизи мен күн сайын чыкканга аракет кылам. Бул жерде мындай да, мага акыркы учурларда аябай көп кыз келиндер жазып жатат деп айтып атпаймынбы? Баары ушундай бир только проблемадан башташат. Конечно, биз адам болгондон кийин проблемалар болот экен да. Проблемасы жок адам, значит, бул мындай өлүк адам сыяктуу эле экен. Биз ушул мына жашоонун экзаменинен күн сайын өтөт экенбиз да. Мына Кудай сыноо берет го бизге. Ошондой эле ошол Кудайдын сыноосунан канчалык жакшы өткөн болсок, ошончолук биз ийгиликтерге жетет экенбиз. Мисалы, мына университеттерде эле жакшы экзамендерден жакшы зачет алган болсок, биз кызыл диплом алабыз, же болбосо жакшы бааларды алабыз. Ошонун сыңарындай эле мына жашоонун дагы экзамендери, күнүмдүк болгон проблемалар, күн сайын жакын адамдар менен талашып тартышасың, түшүнбөстүктөр болот. Көпчүлүк учурда аялдар, мисалы, бизде аялдар өзүнүн ачуусун чыгарбаш керек, аялдар деген аялдай назик болуш керек деп жүрүп, көптөгөн аялдар өздөрүнүн эмоцияларынын ичине катып келишип, акыр аягында мындай чыдабай калганда же кайсы бир жеринен оору аркылуу чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо ошол адамдын аябай жек көрүп, ичине таарынычтарды сактап, бир күн болбосо бир күн мындай бир жеринен бир ачуулуу түрдө кандайдыр бир туура эмес мамиле жасап салышы мүмкүн да. Ошондуктан мына аялда өзгөчө, эркектерде кандай билбейм, аялдарда өзгөчө. Мына аял болгондон кийин ар ай сайын аялдардын өзүнүн цикл болот да, мисалы менструальный цикл деп коет го. Менструациясы келерге жакындагы аялдардын ушундай эмоциялары өзгөрүп, өздөрүндөй болбогон нерселерге кыжаалат болуп, нерв болуп, өздөрүндөй жашоодо бир гана ошол аял кыйналып жаткандай өзүн жалгыз сезип калат экен да. Ошол учурда аялга жок дегенде мындай жакын курбусу менен же болбосо жолдошу менен сырдашып, ошол аял өзүнүн жалгыз эмес экенин мындай билип туруш керек экен. Андан сырткары аялдардын мына жазып жаткан жашоодогу азыркы учурда проблема, көйгөйлөрдүн баардыгы эмнеден келип жатат? Көптөгөн мына философтор айтып атат да, психологдор айтып жатат. Бизди мына дүйнөнү башкарып жаткан, мына вирусту чыгарып жаткан, адамзатты жок кылып жаткан адамдардын баардыгы мына масондор деп атат, еврейлер деп атат, мына Билл Гейтс чыгарды вирусту деп айтып атышат. Мына ошолор адамзаттын үстүнөн просто мындай эксперимент жүргүзүп жатышат экен да. Анткени адамдарды канчалык страхка салса, адамдарды канчалык күн сайын коркутуп, үркүтүп, жанагындай жаман маалыматтарды таратып турса, адамдар ошо страх менен, улам страх көбөйгөн сайын адамдар ошол мына планетаны башкарып жаткан кара энергиялуу адамдарга көбүрөөк баш ийип кул болуп калат экен да. Мына мурда дагы, мурунку доорлордо дагы бизде жанагы азыр эмне өнүккөн заманда, мурунку тарыхта да карап көрсөк, кулдарды башкаруу аябай оңой болгон. Хандар, бийлер ушунчалык күчтүү болуп, көптөгөн адамдардын үстүнөн зордук, зомбулук менен башкарып турушкан. Эгерде бирөөсү баш көтөрүп сүйлөгөн болсо, аны өлтүрүшкөн.
айтор мындайча айтканда эркиндик жок болгон. Азыркы учурда биз эркинбиз деген менен бизди мына психологический жактан бизди вирус каптап атат, адамдар өлүп атат, ушул вирусту өзүңөрдү сактабасаңар силер өлүп каласыңар деген сыяктуу мына страхтарды адамдарга киргизип мына ушинтип башкарып атат экен да. Мен кече жакында бир фото көрдүм. Аябай мына 1920-жылда тартылган фото экен. Ошол учурда Германияда, Польша, Франция, Англияда жөнөкөй адамдар ушундай өзүнүн эркиндиги үчүн чыгып жатканда ким эркиндиги үчүн күрөшкөн адамды четинен кырып өлтүргөнгө аракет кылышкан экен да. Ошондуктан сүйлөй турган эркиндик жок болгон, өзүбүздүн каалаганда ойлорун билдире турган ошондой укуктар жок болгон адамдардачы. Ошонун сыңарындай ошол кезде ким бийлик тарапка өткөн болсо оозуна мындай маска сыяктуу бир нерсе тагып туруп, мен бийлик мененмин деп жазып өздөрүн сүрөткө тартып турушкан экен. Азыркы учурда биз жөн гана маска тагып жүрөбүз. Албетте вирус бар, сактангыла деп атат, туура. Но бизде эң жаман нерсе мына интернеттеги жаман маалыматтар чогултуп алабыз да. Эртеңки күнүм кандай болот, балдарым келечеги кандай болот, же болбосо кредит менен эле бизди кул катары эле байлап алыптыр да. Мына психологдор, дин аалымдары, биздин ислам боюнча күрөшүп келе жаткан баардык аалымдар, ислам мусулмандардын баардыгы мына ушул адамзаттын эркиндиги үчүн күрөшүп келатышат. Анткени ар бир адам өз алдынча өз эркин мындай жер бетинде жашаганга укуктуу деп айтышат. Ошонун сыңарында мына мага жазып жаткан кыз келиндердин көптөгөн проблемаларын угуп отуруп мен ушундай чечимге келдим. Мен мындай мага ошо жазган кыз келиндер ойлойт экен да, как будто менде эч кандай проблема жок. Как будто мен аябай жыргап жашап жүрөт дегендей аябай ушундай башкача ойлошот экен да. Жок. Менде дагы күнүнө жок дегенде бир 10га жакын проблемаларды жок дегенде ошо 2-3 чечкенге талпынып, ошо сиздердин катарыңыздарда жүргөн ушу бир жөнөкөй эле адаммын мен дагы. Болгону ошол нерсени чечимин издейм, решениясы кандай болот. Мен өзүмдүн күчүмдү, ойлорумду, психологиямды бир гана ошол проблеманын чечими менен өзүмдү тарбиялайм да. Тескерисинче негативге алдырып, же болбосо эртеңки күнгө үмүтсүздүк менен карабастан ошол проблеманын ар тараптуу жолун чечкенге аракет кылам. Мисалы, Кудай айтат экен, эч бир адамга, мисалы, кимдир бирөөнүн башына оор мындай неизлечимый болезньдерди берет, айыкпас ооруларды берет, же болбосо кандайдыр бир карызга батырат, жакынынан айырып коет, ажыратып коет, же болбосо кандайдыр бир аябай оор автокатастрофага учуратат. Булардын баардыгын ошол проблеманы эмне үчүн жиберет деп сурашканда, Кудай ошол нерсенин чечимин чече ала турган пендесине жиберет экен. Ошол проблеманын чечимин чече алганга күчү жеткен пендеге жиберет экен. Демек, биздин жашообузда болуп жаткан проблемалардын баардыгынын чечими бар. Болгону биз туура кадам ташташыбыз керек экен. Туура ошол өзүнүн жашоонун эрежелерин сакташыбыз керек экен. Жашоонун эрежелери ошол барып эле биздеги ислам дининдеги өзүбүздүн мусулмандардын өзүбүздүн китебибиз бар. Ошол китептерде баары тактап жазылган. Мен кантип өзгөрөм, мен кантип өзүмдүн көйгөйлөр менен, өзүмдүн жаман сапаттар менен кантип алышып салышам деп ушинтип айтышат да. Өзү менен өзү күрөшүш үчүн мисалы адам тескерисинче өзүнүн жаман адаттарын жек көрүп, өзүнүн самооценкасын түшүрүп, башка адамдарга өзүн салыштырбастан, тескерисинче ошол жаман адаттарын толугу менен кабыл алып, сүйүп, демек мен ушул адатым жок жерден ушундай жаман адатым болбосо керек. Бул нерсенин кандайдыр бир мага пайда алып келе турган, анан зыян алып келе турган жагы бар. Мага кайсы тарабы оң? Пайда алып келе турган жагы жакшыбы же зыян алып келе турган тарабы жакшыбы деп ойлонуп, ошол мүнөзүн ошол боюнча кабыл алыш керек экен. Мисалы, өзүңүздү мажбурлап, кимдир бирөөнү курбуңузду жаман көрөсүз, ошол курбуңузга же болбосо өзүңүздүн айланаңызда кошунаңызга болгон жек көрүүңүз бар. Өзүңүздү мажбурлап ошол адамга мындай жакшы сүйлөйүн, жакшы мамиледе болоюн деп атасыз, бирок ичиңизде жек көрүү сезимдери, таарынычтар күчөп ошол сизди тосуп атат.
эгерде жактырбаган адамыңыз болсо, сизди эч ким мажбурлабайт сүйлөшүп жакшы сөз сүйлөгөнгө. Анткени сиздин өзүңүздүн эркиңиз. Бул сиздин өзүңүздүн психологияңыз, сиздин ойлоруңузга эч ким чек койбойт. Сиздин психологияңызга, сиздин эмоцияңызга, мына жашоого кандай реакция кыласыз, булардын эч ким сизге чек койбойт. Мисалы, сиздин бир мүнөзүңүздү айтып, жолдошуңуз өзүн претензия коюшу мүмкүн. Сенин характериң ушундай, сен ушундай колуңдан эч нерсе келбейт, сен деген жаман аялсың, сен бир башка аялдарга окшоп деген сыяктуу ушундай күнөөнү коюшу мүмкүн. Но ошол нерсени эгерде сиз ошол нерсени түп бойдон кабыл алып, капа болуп, башкалардын өзүңүздү кемсизген болсоңуз, демек чындыгында сиз ошондой жаман адамсыз. Эгерде сиз жок, эмне үчүн бул мага мынтип айтат экен, мен андай адам эмесмин деген болсоңуз, демек сиз өзүңүздүн чыныгы кандай адам экениңизди билесиз. Ошондуктан мына изденүүдө эң биринчи кезекте өзүңүздүн жаман адаттарыңызды баракай, анан жакшы адаттарыңызды жазып аласыз дагы, анан ошол жаман адаттарыңызды болушунча кабыл алып, сүйүп, өзүңүздү мындай башка бирөөлөрдөн кем сезбестен анан толугу менен кабыл алышыңыз керек да. Анан ошондо ошол жаман адаттарыңыз өзү менен өзү эле калып кетет. Мисалы, жок, мен эч качан ушак сүйлөбөйм, бүгүндөн баштап эч кимди критика кылбаймын, негатив сөз сүйлөбөйм деп ошентесиз дагы, бир күн сүйлөбөйсүз, 2 күн сүйлөбөйсүз, 3 күн сүйлөбөйсүз дагы, анан 4-күн кандайдыр бир кокустан, бул учурда шайтан адамды азгырат экен. Бул учурда билбестен балким ушак сүйлөп аласыз, билбестен балким бирөөнүн жашоосуна өзүңүздү мындай башыңыз тыгып алышыңыз мүмкүн да. Эми адам болгондон кийин ушундай адашуулар болот. Ошол учурда еще кайра өзүңүздү жек көрүп калат экенсиз да. Ошондуктан өзүңүздүн жаман адаттарыңыз менен күрөшпөстөн, ошол адаттарыңыздан биротоло баш тартам дебестен, наоборот, өзүңүздү ошол жаман адатыңыз менен кошо сүйүшүңүз керек. Өзүмдү кантип сүйөм деп, өзүмдү кантип өзгөртөм деп ушундай суроолор келет да. Ар ким, мисалы, мына дүйнөдө канча миллиарддаган адамдар бар. Ошол ар бир адамдын отпечатка пальца индивидуальный, бири-бирине окшобойт. Мисалы үчүн менин отпечатка пальцем эч кимдикине окшойт, эч бир адамда жок. Сиздики дагы эч жерде жок. Ошондуктан мына Кудай бизди ар башкача кылып, мүнөзүбүздү, характерлерибизди ар түрдүү кылып жараткандыктан, биздин өзүбүздүн дагы алсыз тараптарыбыз болот, күчтүү тараптарыбыз болот. Ошол нерселерди толугу менен өзү менен өзүнчө кылып кабыл алышыбыз керек. Эгерде сиздин жаман адатыңыз болсо, демек ушу менен сиз биротоло адамдардын катарынан чыгып калдыңыз деген нерсе эмес. Демек сизди башка адамдардан өзгөчөлөнтүп турган ошол мүнөзүңүз. Ошол мүнөздү сиз ата энеңизден сиңирип алдыңыз, же болбосо Кудай сизди ошентип жаратты. Ошондуктан мына кантип өзгөрөм, мен өзүмдү кантип сүйүп баштайм, эмне үчүн мен ушинтип изденип атам? Изденген эң жакшы нерсе. Бирок эң биринчи изденип өнүгүп өсөм десеңиздер, олтуруп алыңыздар дагы эч ким жок жерде. Биринчи адам өзү менен таанышыш керек деп. Бизде мына мисалы жалгыздыктан адамдар коркушат, жалгыз калгандан, турмушка чыгышым керек деп, ушу жалгыз картайганда жалгыз калып кетпеш үчүн гана турмуш курушат. Ошол картайганга чейин урушат, талашат, бири-бирин жек көрүп, все равно мына картайгандан кийин жанында ошо чалы же кемпир болсо деле бири-бирин жек көрүү менен өтүп кетишет дагы. Эл көзүнө жок дегенде жалгыз эмес деген наамды алган менен, но ички жүрөгүндө, ички дүйнөсүндө өзүн жалгыз, эмне кылдым бул жашоодо, эмнени көрдүм деп аябай мындай өкүнүп жашап өткөндөр бар да. Ошондуктан мына бизде өзгөрүүнү кааласаңыз, эң биринчи кезекте өзүңүз менен өзүңүз калып, өзүңүз менен жалгыз калганда мындай зеригип, же болбосо кыйналуу деген нерсе болбош керек. Адам өзү менен өзү калганда, жалгыз калганда, наоборот, кызыктуу өткөрсө жалгыздыкта, жанында эч ким жок болсо деле, бирөөнүн мамилесине зар болбостон өзү менен өзү жалгыз калган кызыктуураак болсо, демек ал кийин турмушка чыккандан кийин дагы, же болбосо үйлөнгөндөн кийин дагы башка адамды ошондой кызыктуу кылып, ошонун жашоосун башкача бир жакшы кылып өткөрө алат экен да. Биз наоборот өзүбүз жалгыз калгандан коркобуз дагы, бүтүндөй характерлерибизди, мүнөздөрүбүздү, ойлорубузду, психологиябыздын баарын, жашообузду дагы ошол адамга жоопкерчиликти, өзүбүздүн жашообуздан жоопкерчиликти баш тартып коебуз дагы, ошол адамга тапшырып салабыз. Анан башында жакшы болот, жакшы сүйлөшүп, бир ай жакшы жашашат. Андан кийин баягы тиричиликтин айынан
сен мага жакшы сүйлөгөн жоксуң, сен мага мынтип мамиле кылып койдуң деген сыяктуу нерселер болот. Биз бул жашоодо бири бирибизге милдеттүү эмес экенбиз да, бири бирибизди ошол адамдын айтканындай болгонго. Анткени ошол жолдошуңуздун деле өзүнө жараша жаман характери бар. Сиздики деле өзүнчө бир минус плюс характерлериңиз бар. Ошол учурда кээ бир учурда бактылуу жашап каласыздар, кээ бир учурда урушуп кетесиздер. Ошо бактылуу жашаган учурда эркек менен аялдын минус плюс характерлери дал келишип калат экен дагы, бири бири менен тил табышып жакшы болуп калат экен дагы. Кээде ошондой характерлер бири бирине дал келбей калат экен. Эми бул жашоо, бул ар бир адамдын башынан өткөн көптөгөн мына кыйын аябай атактуу бай адамдардын семьясында деле мына ушундай түшүнбөстүктөр болот экен. Бирок ал адамдар мындай көптү окуп, көптү көргөндүктөн өздөрүнүн психологиясын башка ошол жанындагы партнеруна тапшырып койбостон өзүнүн көңүлүн өзү көтөрө алат, өзүнүн маанайын, настроениясын өзү көтөрө алат. Ошондуктан биздин ар бир капа болуп жаткан проблемалардын баардыгы мына ошол жаныбыздагы адамдардын бизге кылган мамилесинен. Мага ушундай жаман мамиле кылып койду, мен бактысызмын деп айтышат. Эгерде сизге жакшы мамиле кылса, сиз өзүңүздү бактылуу сезет белеңиз. Бул учурда да Кудай сынайт экен. Жакшы мамиле кылып, же болбосо ушундай жакшы бир адамдардын жанына жолуктурат экен да. Ошол учурда биз байкабайт экенбиз жакшы мамилени. Көпчүлүк учурда биз жакшы маани бербейт экенбиз дагы. Ошон үчүн бизди сен ушундай жаман мамилеге татыктуусуң деп кайра эле айланып тегеренип ошондой жаман адамдардын окружениясына бизди алып барып коет экен. Мен да азыр ушундай акыбалдамын. Күйөөм жек көргүм келбей жатат. Боюмда болгондо ушундай болобу дейт. Мен ушул жерде бир нерсени айтайын. Эгерде сиз өзүңүздү жакшы сүйүп, өзүңүздү уважать эте алсаңыз, өзүңүздү ушунчалык чын жүрөктөн жакшы көрсөңүз, ичиңиздеги бирөөгө болгон не то что күйөөңүз, башка негизи эле бүт эле башка тааныштарыңызга болгон жек көрүү, тааныштардын баарын жоготуп салышыңыз керек. Анткени бул учурда сиздеги жек көрүүлөр көбөйүп туруп, организмиңизди ошол тааныштар, жек көрүүлөр уулап баштайт да. Уулап баштаганда сиздин ичиңиз, жүрөгүңүз караланып кетет. Мындайча айтканда жүрөгүңүз катып калат. Күндөн күнгө көбөйө берет дагы, сиз өзүңүздү таппай каласыз дагы, жашооңузду мындай контролдон чыгарып аласыз. Бул чындыгында адамдын психологиясы бузулат экен. Адам өзүнүн колго албай, өзүнүн контролун жоготуп салган болсо, значит ордун таппайт экен да. Кандай гана жумуш кылбасын болбойт, же болбосо кандай гана бир мамиле, кимдир бирөө менен мамиле кылайын десе, ошол мамилеси да ишке ашпайт. Айтор ошол нерсе уланып кете берет экен. Ошондуктан өзүңүздүн ден соолугуңузду, эң биринчиден өзүңүздүн жүрөгүңүздү, өзүңүздүн турган турушуңуз менен ар бир клеткаңызды сүйүп, мен өзгөчө жанмын. Мен жек көрбөйм. Мейли бүт алам мени жек көрсүн, алар өздөрүнүн проблемасы. Но мен жек көрбөйм, анткени менин ичимде, менин жүрөгүмдө сүйүү толтура деп, мына ушундай принцип менен жашаган болсоңуз, сиз өзүңүздү мына денеңизде сизге шүгүрчүлүк айтып, ыраазычылык билдирип, благодарность айтып, өзүнчө бир башкача жашарып, сизге өзүнүн ответин кайтарат экен да. Эгерде тескерисинче мамиле кылсаңыз, жек көрүп, жаман көрүп, проблемаларды улам айтып, башка бирөөлөрдүн сизге жакпаган характерин оңдогонго аракет кыла берсеңиз, эрте эле картайып кетесиз. Ошондо сиздин денеңиздин сизге кылган ответ ошондой женский ооруларга чалдыгасыз, тез эле мына каарылыкка бат эле моюн сунуп баштайт экенсиз. Ал эми азыр болсо сиздерге эмнени айтайын дегем. Азыр кече жакында мына өзүм проблемам деп айтып баштадым. Анткени акыркы жолу сиздердин астыңыздарга түз эфирге киргенимде жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, учурда сабакка катталган айымдардын ичинен менин сабагымдан 28 күн бою мен өзүм аткарган, мен өзүм проблемамды чечкен ошол практиканы, мисалы мен өзүмдүн жеке өзүм жактырган медитацияларым бар, практикаларым бар. Ошолорду аткаруу менен биргеликте мен кантип өзүм көйгөйүмдү чечкем, кантип машина, үй, акчаларды кантип өзүм жашоомо чакыргам. Айтор закон притяжения, квантовое поле деп, мына ошолор боюнча эми сабак өтөм, семейный проблемаларга эми мен эч кандай кеңеш бербеймин деп айтып, все равно ошол нерсеге айланып келип атабыз. Акыркы эфирге мен сиздерге айткандай, сабакка катышкан айым, эң активдүү айымды тандап,
28 күндүк сабактан кийин тандап ошол түз эфирде мен ошол адамды тандап туруп автоунаа белек кыламын деп айткам. Бирок баардык учурда эле пландар тегиз боюнча эле ишке ашып кете бербейт экен да. Автоунаанын баары даяр турат бизде, но учурда ошол күндөн баштап бизде жана интернет өчүп, дагы башка бир түшүнбөстүктөр, документ иштери болуп, ошолорду чече албастан видео тартып киргизем деп ошол айтор мына убагында видео тарта албай, сүрөт киргизе албай, инстаграмга да убакыт жок болуп кире албай калдым. Эми ошол күндөн баштап мага жазган кыз-келиндердин көпчүлүгү эмне деп жазып жатышат? Мен аябай кыйналып жашап атам, квартирада жашаймын, жолдошум азырынча иштебейт, биздин максатыбыз ушул машина алыш, ошол машинаны мага берчи деп жазышат. Ладно, мен сизге берип койдум. Элдер эмне деп түшүнөт? Мен сизге жөн гана берип койсом, мисалы, Кудай сизге эмне үчүн бербей жатат ошол машинаны? Сиз тилек кылып атасыз, максат кылып атасыз, эмне үчүн бербей жатат? Эмне үчүн мен сизге беришим керек, биринчиден машинаны? Сиз өзүңүздүн кара күчүңүздү эмес, жөн гана мен айтып атам, ошо мээңизди, ойлоруңузду тазалап, 28 күндүн ичинде мени сабагыма катышып, ошол машинаны эгерде мээңиз, ойлоруңуз күчтүү болсо, негативдерден өзүңүздү алып качканды үйрөнсөңүз, ошол машинаны өзүңүзгө тартып ала аласыз. Кимдин мээси күчтүү болсо, кимде мына закон притяжения деп коет. Ким ошол машинаны күчтүүлүк менен тартып алган болсо, кимдин энергиясы күчтүү болсо, демек ошол адамды биз түз эфирде аныктайбыз, баарыңыздардын көзүнчө деп мен айткам. Но бул жагын бир аз кыргызчылык кылабыз деп ошондой ойдо мага кайрылып атышат да. Мен аябай кыйналып атам. Сен ошол машинаны мага беришиң керек деп мени милдеттүү кылып атышат. Эми менде ошо айымдарга суроо бар. Эмне үчүн Кудай сизге ошол сиз эңсеген, сиз каалаган ошол машинаны бербей жатат? Анткени Кудай эмнеге бербей жатат? Кээ бирөөлөрүнө аябай көп берет, кээ бирөөлөрүнө ашырып ташырып, мисалы, пачка кылып дүйнөсүн ашыкча небере чеберелерине чейин берип салган, а кээ бирөөлөрүнө болсо күнүмдүк жашоосун араң зорго түртүп келатат. Демек, бул жерде кандайдыр бир секрет бар. Биз баарыбыз Кудайга кызмат кылып атабыз. Биз баарыбыз Кудайды сүйөбүз, Кудайдын кулубуз. Эмне үчүн ушундай? Бул нереальный деп бир жагынан ойлошуңуз мүмкүн. Жок. Бул деген Кудайдын биз кандайдыр бир нерсесин, Кудайдын айтканын кылбай атабыз. Балким сиз жалкоосуз, же болбосо балким сиздин бир күндө кимдир бирөөлөр менен кылган мамилеңиздин, сүйлөгөн сөздөрүңүздүн көпчүлүгү ошол негатив сөздөр басымдуулук кылат. Же болбосо сиз эртеден кечке ошол ситуациядан чыгып кетиштин ордуна сиз бирөөлөрдүн жашоосун, мисалы жылдыздардын жашоосун обсуждение кылып отурасыз. Мен эмне үчүн жаралдым бул жашоодо? Мен колуман эмне келет деп изденүүнүн ордуна сиз балким кайырчылык кылып, тилемчилик кылып отурасыз. Мага даяр бир нерсе келип калса экен деп. Биз албетте биз күн сайын аракет кылып атабыз, мына тиричилик үчүн баарыбыз өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, кайсы тараптан болсо дагы кара курсактын камын ойлоп келатабыз. Бул нерсе закон ченемдүү көрүнүш, баардык адамдардын колунан келет. Эгерде мен сизге ошол нерсени жөн гана ушул эже кыйналып жатыптыр, балдары бар экен, квартирада жашайт экен, же болбосо күйөөсү иштебей атыптыр, күйөөсү жок экен деп берип койгон болсом, сиз ладно алдыңыз. Ошол машинаны айдаганга, ошол машинаны колдонгонго сиз даярсызбы? Ошол машинаны кантип колдоносуз? Же болбосо саттыңыз дейли, мейли, сиз айдай албайсыз, же болбосо айдасаңыз да балким праваңыз жок. Праваңыз жок, жатып калат ошол машина. Ошол машинага даярмынбы деп ойлош керек эң биринчи кезекте. Сиз көптөгөн суммадагы акчаларды, ушун бир 1 миллион сом акчаң болсо, же болбосо бир 2 этаж, 3 этаж ушундай чоң особняк үйүм болсо деп ойлосе, но вопрос, ошол үйгө, ошондой крупный суммадагы акчага даярсызбы деген суроо бар. Кээ бир учурда Кудай берет дагы мындай колдоно албайт. Мисалы, жанагы бизнес тренерлер айтат, кедейлерге бекер акча берсең, бул мындай типа лохотрон, ловушка деп ойлошот, же болбосо коротуп салышат. Алар дальше ошол акчаны көбөйткөндү билбейт дейт. Балким сизге ошол машина мейли, сизге боор ачып жөн гана берип койгон болсом, сиз аны сатып өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн 1 ай иштетесизби, 2 ай иштетесизби, айтор
мына дүйнө деген азгырат да адамдычы. Азгырып олтуруп бир магазинге киресиз, андан кийин дагы бир магазинге киресиз дагы, кайра дагы ошо адамдардан ошо акчаңызды иштетип бүткөндөн кийин кайра эле ошо адамдардан бир күн дагы бир машина утуп калам деп ошо менен жашооңузду өткөрүп салышыңыз мүмкүн. Ошондуктан менин бул марафондогу негизги максат эмнеде? Негизги максат адамдар өзүнүн мээсинин күчүнө ишениш керек деген нерсени киргизиш. Ошол марафондун негизги максаты адамдардын күн сайын мына негатив сүйлөгөндө эмне үчүн проблемалар көбөйүп атат? Күн сайын негатив сүйлөй берет, бийликти күнөөлөйт, президентти күнөөлөйт, кошунасын күнөөлөйт, ата энесин күнөөлөйт. Мына ошентип олтуруп кайра ошо проблемасын көбөйтүп отурат. Ошондой эле жакшы нерселерди сүйлөп олтуруп дагы жакшылыкты көбөйтсөк болот. Мына ошол нерсени сизге жашооңузда сынап көрүңүз. Балким ошол машина сиздин чындап сиздин колуңузга түшөт. Бирок кантип экенин мен билбейм. Бул Кудайдын колунда. Түз эфирде баарын көз алдында ошо сабакка катышкандарга мен көрсөтүп ошол ийгиликтүү адамды мен аныктагым келет. Бул эч кандай гиф эмес, эч кандай бир конкурс деп айткан жокмун. Бул жөн гана мына ушундай адамдарга бир шанс болсун, ошо адамдар өздөрүнүн мээсин иштеткенди билсин деген ойдо. Эми кантип марафон кандай форматта өтөт? Кадимкидей эле мен өзүм колдонуп жүргөн практика, медитацияларды, мен өзүм күнүмдүк жашоодо өзүм иштетип жүргөн көнүгүүлөрдүн баардыгын ошол өзүнчө бир программа бар. Ошол программаларды айтып, күн сайын көнүгүү заданияларды берүү менен биргеликте 28 күн бою адам өзүн кадимкидей өзгөртөт. Ошо 28 күндүн ичинде өзүнүн чыныгы, мисалы адам бир максатка карап кетип атканда жанындагы ушактарга дагы карабайт, жанындагы адамдардын негатив сүйлөп атканына карабайт, только фокус ошол максатына карап кете берет да. Эгерде ошол марафонго катталганда, демек мен ушул марафондон машина утушум керек деп туруп, эч нерсени карабастан, жалкоолонбостон эртең менен туруп, ошо мен айткан нерсем блокнотун ачып, Кудайга жалынып, Кудай менен ушундай бир башкача сүйлөшүп, башкача намаз окуйбу, Кудайга мындай кантип кайрылат? Ар кимге өзүнө удобный нерсени кайрылат да. Мисалы, кандайдыр бир сүрөлөрдү айтабы, Аллахтын 99 атын айтабы, айтор. Ошол учурда молитвалар бар. Мына мисалы биздин өзүбүздүн динибизде кыргызча баталар бар. Ошолорду аткаруу менен биргеликте квантовая физика, Джо Диспанза, Джон Кеханын китептерине мен өзүм алган жанагы метод Сильва деген управление разумом деген китептерди окуп, ошолордун ичинен терип алып, ошол мен сунуштап, андан кийин ошо 28-күнү, балким 1 айдан кийин, балким 40 күндөн кийин олтуруп ошол араңыздарда бир адамга ошол нерсе буйруш керек деген ойдо мен эме туттум да. Ошол сабакты башталгандан баштап жалкоолонбостон ошо адам чын көңүлү менен катышат дагы, ошол машинаны алайын депчи, эч кандай тоскоолдуктарды коюп, жумушту токтотуп, оюн бир жерге коет. Антпесе, мисалы, ушул кезге чейин сабакка катышып, марафондорго катышкан айымдарды байкасам, биринчи, экинчи күндөрү же болбосо бир жума башында аябай жакшы катышат. Негизи эле бардык сабактарга өзүңүздөрдүн күнөөңүздөрдү моюңуздарга алыңыздар. Негизи эле кандай гана сабактарга катышпаңыздар, аябай жакшы бир мотивация алып, аябай бир башкача пландар менен, башкача настроение менен жүрөсүздөр дагы. Андан кийин адам өзүн жоготуп, кадимкидей эч нерсеге кызыгы жок кетип калат. Ошондуктан мына марафондун максаты жалкоолонбостон ошол практикаларды толугу менен аткарыш. Мен ошол сабактарда айта берем, бул практиканы 1 ай аткарышыңыздар керек, же 30 күн аткарышыңыздар керек, же болбосо 40 күн, максимум 90 күн аткарыш керек. Мына ошондо таасирин берет адамга десем, башында 3 күн аткарат, 5 күн аткарат, андан кийин ар кандай причиналарды айтып, айтор барып унутуп калат. Ошол мына биздин кедейчиликтин, биздеги жетишпестик жашоонун баардыгы мына жалкоолугубуздан келип чыгат. Жалкоо дегенде эле мисалы эртең менен турбайт, же болбосо эртең менен намаз окубайт дегендер деп ойлошуңуз мүмкүн. Жок, жалкоо дегенде мисалы адам бир нерсеге максат коюп, жөн калам мечтать этип отура берет дагы аракет жок. Аракет кылбайт. Мына кыялкечтер деп коет го. Кыялданган албетте жакшы, бирок эгерде сизге мына мүмкүнчүлүк түзүлүп жатса, ошол марафонго катышыңыз деп. Эгерде машина ала тургандар бар араңыздарда, машина алсам, же болбосо үй алсам дегендер. Балким ошол машина сизге буйруп, эгерде машинаны мечтать этпеген болсоңуз, ошол машинаны сатып деле акчасын сиз өзүңүздүн кандайдыр бир керектүү нерсеңизге жумшашыңыз мүмкүн. Бизге мына мүмкүнчүлүктү Кудай түзүп берет экен. Ошол мүмкүнчүлүктү биз көрбөйт экенбиз. Биз кыялдана беребиз, максат кое беребиз, эмне үчүн аткарылбайт. Мисалы,
дагы бул жерде мен мына мисалы ушул китепти алсам, ушул китеп мага керек эле дей турган болсом, канча жерди шаарларды аралап ушинтип жүрө берем дагы. Ушул китептин так өзү болуш керек деп жүрө берем да, бирок айланып тегеренип келип эле ошо китепканаларды издей берем. Но ошол китептин хотя бы аналогу бар да, ошол китепке окшогон темасы, ошол китепке окшош кандайдыр бир китепти улам мага жолуктуруп атат, Кудай жолуктуруп атат, но ал нерседен мен баш тартып атам. Кээде биздин максатыбызды ошондой боюнча аткарылбаса дагы, ошого окшошураак бир мүмкүнчүлүктү, кичинекей нерсени Кудай бизге жолуктурат экен дагы, биз ошол нерсени байкабай калат экенбиз. Ошондуктан биз мына марафондо мен кыз келиндерге айтам, кичинекей бир знактарга, белгилерге маани бериңиздер күн сайын деп айтам. Акыркы чыккан катышуучуларда мисалы марафондогу темалар боюнча обсуждение кылбастан, мисалы көпчүлүгү бул аябай жөнөкөй практикалар экен, жөнөкөй көнүгүүлөр экен деп тоготпой деле калышты. Бул нерсеге мен капа эмесмин, анткени алардын жашоосунун өздөрүнө ошол нерсени толугу менен бир башкача көз караш менен караган болсо, балким алардын жашоосу бир толугу менен башкача бир өзгөрүп кетиши мүмкүн эле да. Анткени кичинекей белгилерден башталат экен баардык ийгиликтин келишичи. Кичинекей ошо белгини кармап кетсек, ошо белгини байкасак, анан ошо менен биринин артынан бири кете берет экен. Ошондуктан азыркы учурда марафонго катталам, машина меники болот деп жазгандардан бир 200 адам жазса, ошонун бир 5 гана активный, позитивный маанайда жазып, ооба мен катталам деп жазып атышат, но калган 195 жөн гана мага берип койчу, мен кыйналып жатам деп айтып атат. Мен бир четинен ойлонуп атам, балким биздин айымдар даяр эмес мындай нерсеге. Ошондуктан кое турсамбы деген ойлор да келип атат. Эгерде 5 эле айым катышкан болсо, мен кантип аларга машина белек кыла алам? Мен дагы көптөгөн айымдарды катышышын каалайм деп ушундай тилектерди, ушундай пландарды кылгам. Тилекке каршы азыркы учурда ушундай жазган айымдар көбөйүп кетти. Менде акча жок. Эгерде сизде акча жок болгон болсо, бул менин күнөөм эмес, бул коомчулуктун күнөөсү эмес, бул бийликтин дагы күнөөсү эмес, Кудайдын дагы күнөөсү эмес, бул бир гана сиздин күнөөңүз. Эмне үчүн ушинтип жатамын, эмне үчүн мен ушундай баткактап отурам деп адам мындай өзү менен өзү сүйлөшүш керек экен да. Анткени ошол адамдарды, мисалы, тилемчилик кылып жүргөндөрдүн баардыгы башка адамдарды милдеттүү түрдө мага жардам берсин деп ойлошот экен дагы. Эгерде жардам бербесе, аларды жек көрүп, жаман көрүп, мисалы, жума күндөрү мечиттерге барганыңыздарда, барып калгандар билсе керек, мечитке барганда аябай тилемчилер көбөйүп кетет ал жерде. Кудай үчүн бериңиз деп айтышат. Ладно, кээ бир учурда бербей, мен мына өзүм угуп жүрөм да, мисалы мен барбайм жума күнү ал жерге. Бирөө айтты, жума күнү ушундай намаздан чыгып, бирөөсүнө бердим, экинчисине бердим, анан үчүнчүсүнө бербей өтүп кетип атсам, биринчиде алган акчадагы акчаны алган эже тиги жерде отурган балага да берип койчу деп айтам, экөөңүздөргө бердим жетет деп ошентип айтса, аябай жаман сөздөр менен тилде бурушуптур. Мына ошондуктан бирөөлөрдүн акчасын алганды милдеттүү түрдө көрүү да бул туура эмес. Менин 6 балам бар, 7 балам бар, же болбосо 8 балам бар. Силер бизге жардам беришке милдеттүүсүңөр деген айымдар да бар. Катуу кетсем кечирим сурайм, албетте. Баланы биз өзүбүз үчүн төрөйбүз. Биз баланы өзүбүздүн мындай сүйүүсүн, алардын эркелеп жатканын, алардын бир башкача кылыктарын көрүп, келечекте бир башкача бала болсун деп ошентип төрөйбүз. Аларды бир кыйналыш үчүн эч ким каалабайт да, туурабы? Ошондуктан мүмкүнчүлүк, баардыгы мүмкүнчүлүктөн, Кудайдан деген менен, Кудай сизге балки мүмкүнчүлүктөр түзүп берип жаткандыр, но сиз ошол мүмкүнчүлүктү пайдалана албай жатсаңыз керек. Ошондуктан мен эч бир кыргыздын кыз келиндерин, айымдарын мен тилемчилик кылуусун каалабайт элем. Анткени Кудай башка адамдарга, башка аялдарга, мисалы, ийгиликтүү айымдарга берген мээни, ийгиликтүү айымдарга берген башты ошо сизге деле ошого окшоштуруп эле берген. Болгону биздин баардыгыбыз мына ой жүгүртүүбүздөн өзгөчөлөнүп турабыз. Алар кантип ой жүгүртөт, сиз кантип ой жүгүртөсүз, мен кантип ой жүгүртөм. Баардык проблеманы чечүү мына ушул ой жүгүртүүдөн башталат. Мисалы, байлардан сураган болсо, мисалы, сиз ушул байлыкка кантип жеттиңиз эле деп мына көптөгөн байлардан интервью алып,
ийгиликтүү адамдардан интишарип алып же болбосо жөн гана сүйлөшүп отурганда сиз ушул байлыкка, ушул ийгиликке кантип жеттиңиз деп суроо бергенде почти бир 90% ошол адамдар, байлар бардыгы ой жүгүртүүдөн деп жооп берген да. Эгерде сиз бизнес баштайм деп туруп банкрот болуп кетем деп коркуп көрсөңүз, демек банкрот болосуз. Только алдыга кете берип эч кандай жаман нерсени ойлобой, жыйынтыгында кандай результатка жетесиз, ошол нерсени ойлосоңуз, ошол нерсеге жетесиз. Бардыгы ошол ой жүгүртүүдөн. Сиздин ошол марафондогу негизги менин айта турганым ой жүгүртүүңүздү өзгөртүү менен, ошол мен берген практикаларды, көнүгүүлөрдү аткаруу менен биргеликте сиз өзүңүздү сынап көрүңүз. Балким сизге тийбей калышы мүмкүн, башка бирөөгө тийип калышы мүмкүн. Ошол учурда сиз өзүңүздү жек көрбөстөн, балким сизге Кудай башка мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол марафонго катышкандан кийин, ошол практикаларды, көнүгүүлөрдү аткаргандан кийин сөзсүз түрдө менин машинамды албаса дагы башка жактан сөзсүз түрдө бир башка нерсени Кудай берет экен да. Анткени бул нерсени мен өзүм жашоомдо аткарып көрдүм, жасап көрдүм. Эгерде мага бир кандайдыр бир финансы проблема жаралса, өзүмө керектүү бир нерсе болсо, сөзсүз түрдө мына ошол көнүгүүлөрдү аткарып күтөмүн. Биротала артынан монтип акчанын артынан жармашып албайм. Просто отпускать этип салам. Кээ бир учурда эмне үчүн максаттарыбыз аткарылбайт деген суроо берет. Мен сабактарга катышып атам, тренингтерге, семинарларга баарына катышып келатам, бирок менин максаттарым бир да жолу аткарган жок. Даже азыр менде мына карта желаний жазып жасагам. Канча болду? Бир 3-4 ай болду окшойт. Ошо даже карта желаний жасагам, аткарылган жок деп айтышат. Булардын баары эмнеде? Мисалы, сиз карта желаний жасадыңыз дагы айланып тегеренип келип качан аткарылат экен, качан болот экен деп ошол картаңызды карап отура бересиз. Же болбосо бир максат койсоңуз, ушу максатыңызды кечке ойлоп качан болот экен, болобу, болбойбу деп ушунду күтүп отура берсеңиз, бир нерсеге чапташып алсаңыз, ал нерсе болбойт. Мисалы, сиз жолдошуңузду кетип калат деп коркуп, ошол жолдошуңуздун бутуна чапташып эле коркуп алаңдай берген болсоңуз, жолдошуңуз бир күн таштап кетет. Адам эмнеден корксо, ошол нерсе мынтип ишке ашпайт экен да. Наоборот, терс мындай жаман результат бериши мүмкүн экен. Ошондуктан адам бир максат койгондо кыялданып максат коюп, просто отпускать этип салыш керек экен. Отпускать этип, күнүмдүк тиричилик менен ошол максатына жете турган аракеттерди жасай бериш керек экен. Эгерде эч нерсени кылбай жөн эле кармап, ушул бир жанагы феялар бар го, волшебная палочкасы менен келип туруп өзгөртүп салгандай ойлошот экен. Жок, андай эмес. Балким жөн гана кичинекей бир белги менен гана аткарылышы мүмкүн. Эгерде машиналуу болоюн деген болсоңуз, балким сизге мүмкүнчүлүк келет. Бирөө келип, мен машинамды ушундай алыс жака кетип атам, машинамды ал, карызга болсо да, колуңда канча акча болсо дагы берип, карызга болсо да ал, кийин келгенде бересиң деген мүмкүнчүлүк жаралып калышы мүмкүн. Же болбосо бир арзан баада бир өзүңүз кыялданган машина келип калышы мүмкүн. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөр. Ошол мүмкүнчүлүктү билсек, ошол мүмкүнчүлүктү кармай алсак гана максатыбыз аткарылат экен. Эгерде сиз машина алгыңыз келип жүрөт, анан сизге мүмкүнчүлүк келди дейли. Сизге бирөө келип, бир таанышыңыз келип, мен ушул машинамды саткан атам, алып кое аласыңбы, арзан, мага аябай акча керек болуп атат деп жарым баасына берди. Но сизде ошол жарым акча да жок. Демек, мен кантип каяктан акча табам деп ойлойсуз дагы, балким бирөөдөн карызга акча сурайсыз сиз, же такыр акча таппай калганда, демек сиз эч кандай настроениеңизди, маанайыңызды түшүрбөстөн жөн гана менин максатым машина алыш, азырынча демек даяр эмес экенмин деп түшүнүшүңүз керек. Анткени качан сиз акчалуу болгонуңузда, качан сиз жетиштүү түрдө энергияңыз көтөрүлгөндө, жетиштүү түрдө ошол өзүңүздүн максатыңызга жакындаганда өзүнчө бир белгилер келет. Маанайыңыз көтөрүлүп, өзүңүздү бир башкача бактылуу сезип, күнүмдүк кылган иштериңиз өзү менен өзү жөнгө салынып, машина дагы өзү эле келип калат, үй деле өзү келип калат. Ошондуктан мына эч бир максатка чап жармашып албаш керек экен да. Москвада иштеп жүргөндөр, мисалы, үй алышым керек деп балдарын таштап кеткендер бар. Күнү түнү ойлогон нерсеси ушул үй алыш керек. Күнү түнү үй алыш керек деп атканда, алар мындай маанайын түшүрүп, көңүлүн чөктүрүшөт дагы, негативге чөмүлүп кетет. Ошол учурда үй андай адамга жолугусу келбейт экен да. Наоборот, үй кача берет экен. Потому что сиз маанайыңызды чөктүрүп, терс энергияга чөгүп атканыңызда сизден жаман вибрация чыгып атат. Адамда эки түрдүү вибрация бар, оң жана терс деген.
адамда качан оң вибрациялар, оң энергиялар чыгып баштаганда, жаркырап позитивдүү жүргөн болсоңуз, демек сизде оң энергиялар бар. А эгерде тескерисинче маанаңыз чөктүрүп үй алыш керек эле, качан үй алам деп ойлой берсеңиз, мындай эмеге акча дагы жолугуңуз келбейт экен. Анткени акча маанайды жакшы көрөт экен. Акча бир адамга барганда ошол адамдын маанайы көтөрүлөт го, ошол нерсени сүйөт экен. Ошондуктан дайыма мынтип көңүлдү чөктүрүп, негативге чөмүлүп, кыйналып жүрө берген учурда акча еще кача берет экен. Анткени акча, байлыктын баардыгы терс энергияларды жактырбайт экен. Анткени алар дагы кандайдыр бир деңгээлде жандуу эмеге, затка кирет экен да. Ушундай. Азыркы менин айта турган максатым мына ушул. Эгерде мына 28-январда баштала турган марафонго катталам десеңиздер, катталыңыздар. Качан группа толгондо сабак өтөрүбүз, бирок группа толуп, ошол машина ала турган өзүнчө бир группа ачып атам. Ошол группа толуп, баары даяр болгондон кийин биз ошол оюндун шарттары менен түшүндүрүп, өз убагы келгенде, бир айдан кийин, 28 күндөн кийин сабактын аягында баардык сабакка катталуучуларды түз эфирге чакырып, өзүңүздөрдүн көз алдыңыздарда эч кандай бир таанышы жок, эч кандай бир жаман ой жок. Мен чын жүрөктөн ошол машинаны белек кылууга даярмын. Болгону мага жөн гана берчи, же болбосо мага ушинтип ойнотуп жатып, мага бергенге аракет кылчы деген жазууларды мен кабыл ала албайм. Анткени менде мындай совесть бар. Анан жакында дагы ушундай эркек балдар да жазып жатышат. Эркек балдар жазып, мен түшүндүрүп, шарттар боюнча ушундай, сабактын аягында машина ойнотобуз деп айтсам, ар бир катталуучуга машина бересизби дейт. Эгерде мага 100 адам катышкан болсо, 100 адамдын баарына машина берүүгө менде кандай мүмкүнчүлүк? Ошондуктан адамдар менен иштешүү бир чети аябай рахат, бир чети аябай эле оор нерсе. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр сиздер дагы. Менин бул бир күндө жаралып калган ой. Жолдошум дагы бул нерсени колдоду. Эгерде ошол кыздарды, айымдарды, сабакка катталган катталуучуларыңды кубанткың келсе, группага ач дагы. Ошол группаңды толуп тургандан кийин ошол Mercedes S-класс машинаны кой. Анык жанагы катышуучун, жеңүүчүнү биргеликте өзүбүздүн студияда, түз эфирде аныктайбыз деп сүйлөштүк. Мени дагы жолдошум колдоду. Андан кийин бул машинаны жакында мына видео съемка кылып киргизебиз буюрса, дагы убакыт бар. Ал эми машинанын номерине келе турган болсок, аябай жакшы номер. Бул ошол мен номерлерге көбүрөөк байкоо салам да. Мисалы, сааттарда 22, балким 11 деген числолорду мен да айтам го, зеркальный дата деп коем, зеркальный номер деп аябай сиздерге сонун маалыматтарды берип турам. Ошонун сыңарындай мен ар бир цифралардын секреттерин дагы окуганмын. Биздин машинанын номери 1234. 1234 деген номерди көрүп калсаңыз, мисалы, саат 12:34 деген саатты көрүп каласыз. Балким номерлерде, телефон номерлерде 1234 деген номерди көрүп каласызбы? Эми случайно болуп калат го. Ошол нерсени мен өзүмдүн сабак алган учурдагы ошол өзүбүздүн наставникке суроо бергенбиз. Цифралардын секреттерин айтыңыз дегенде, ошондо ар бир цифралардын магияларын, секреттерин айтып олтуруп, 1234 деген бул жашоодо өсүп өнүгүү, карьерный рост деп коет го. Мисалы, бир бизнести баштадыңызда, ошону ишке киргизип коюп, андан кийин да бизнесиңиз өркүндөп өрчүйт го. Өсүү дегенди период только алдыга карап өсүү деген. Анткени по порядкам кетип атат, 1, 2, 3, 4 деп. Демек, ар бир шагта сиз ар бир күн сайын өсүп өнүгөсүз, өзгөрөсүз деген маани деген. Биз дагы ошол машинабыздын номерин ошол 1234 деп алганбыз. Эми негизи мен бир четинен ал машинадан айрылгым деле келбейт. Ошентсе дагы биз ошол машинаны коюп, группаны толтуруп, алдын ала эскертип айтып коеюн, группабыз толгондон кийин жетиштүү түрдө анан ошол машинанын жеңүүчүсүн аныктайбыз. Бул эч кандай бир гиф оюн эмес. Мен болгону ошол айымдардын өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн артынан, өздөрүнүн ой сезимдеринин, мына сила сознания, подсознание деп коет, мына ошолордун артынан
кантип өзүнүн максатына жетсе болот. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атам. Ал эми мына учурдагы гифтерге катышып аткандар бар. Эмнеге мага болбой атат деген. Эми бул удача да, ийгилик, случайно бирөөгө тийди. Бирок бул жерде сиздер эч нерсе жоготпойсуздар. Тескерисинче, кийинки айда ошол максатыңызга аракет кылуунун жолдорун үйрөнүп, өз алдынча дагы ошол практикаларды, көнүгүүлөрдү аткаруу менен биргеликте максатыңыздарга өз алдынча самостоятельно жете аласыздар деп ишенемин. Андан сырткары дагы белектер бар. Ар бир катталуучуга мен өзүмдөн эң сонун жыйынтык бере турган медитацияларды белекке беремин. Өзүмдүн автордук медитациямды таза студияда жазылган. Ошондуктан катталыңыздар. Эгерде катуу сүйлөп койсом, сиздерден кечирим сурайм. Мына ушундай. Толук маалымат алыш үчүн дайректке же болбосо WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. WhatsApp номерде 0708 100 103. Дайректке кайрылсаңыздар да жооп беребиз. Эмне кылыш керек дейт, билим алабыз дейт, сабак Инстаграмда дейт. Азыркы учурда мен WhatsApp'тан өтөм сабакты. WhatsApp'та YouTube'дан видео тартып, ошол ссылкасын бөлүшөмүн. Күн сайын видео менен бөлүшүп көрсөтөм. Ал эми бул сабак бир аз өзгөчөрөөк, мурунку сабактарыма окшош эмес. Анткени мурунку сабакка катышкандарга мен жөн гана жашоосунда кандайдыр бир деңгээлде фундамент, өздөрүнүн жашоосуна фундамент куйганга жардам бердим. Менин ошол мурунку марафондун негизги темасы ар бир күнгө, ар бир нерсеге благодарность билдирүүнүн кереметтери. Ошол шүгүрчүлүк жана ыраазычылыктын кандай кереметтүү күчтөрү бар. Мына ушул нерсени 28 күн бою ошол айымдарга үйрөттүм. Андан кийин мына ошол благодарность аркылуу андан кийин башка нерселерди аткарсаңыздар, само собой максаттарыңыздар сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Эмне үчүн аткарылбай атат деп суроо болуп аткан болсо, демек жообу сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүздө. Анткени сиздин ички мындай ойлоруңузду же болбосо башка ичиңиздеги сезимдериңизди башка адамдар билбейт. Мисалы, мага эмне үчүн максатым аткарылбай жатат деп кайрыла беришет. Булардын баардыгы жообун мен билбейм. Бир гана сиз өзүңүз билесиз. Бир кандайдыр бир эрежени туура эмес аткарып атасыз, же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып атасыз, же кандайдыр да бир жаман нерсе. Ошондуктан ошол максаттардын аткарылбай жаткан себеби менин ушул кезге чейин, мына психологияга чейин, закон притяжения, сила подсознания, мына ошол билимди алганга чейин менин дагы максаттарым аткарылбай, аябай көп изденгем. Аябай көп эмне үчүн менде болбойт деген. Көрсөм менде аябай көп страхтар болгон, установкалар болгон, блоктор болгон. Менде эң жаман нерсе эл эмне дейт деген блоктор бар болчу. Мына ошол эл эмне дейт деп жүрүп көптөгөн шанстарды, мүмкүнчүлүктөрдү колуман кетирип, мына ошентип отуруп, все равно биз бактысыздыгыбыздын эң башкы себеби мына ошол эл эмне дейт деген экен да. Ошондуктан мына эл эмне дейт деп эмес, эгерде мен ушул максатыма жетсем, жыйынтыгында эмне болот? Мен бактылуу боломбу деп суроо бериш керек. Эгерде сиз машина алгыңыз келсе, машинаны алгандан кийин эмне болот? Мен кандай бактылуу болом? Ошол нерсени ойлонуп көрүшүңүз керек. Кээ бир учурда үйлүү болосуз, машиналуу болосуз, ошол нерсеге жеткен үй бүлөлөр менен деле сүйлөшүп көрдүм. Көпчүлүгү наоборот, кедей кезинде биз аялым экөөбүз аябай бактылуу жашачубуз. Үйгө, машинага, байлыктын баарына жеткенден кийин тескерисинче биздин бири-бирибизге болгон сый урмат жоголду деп айтышат. Мына ошондуктан бардык максатыма жеткенден кийин эмне болот? Кантип жашайм? Кандай болот? Максаттарым баары аткарылгандан кийин мен кандай кылам? Эмне болушум керек? Андан кийин дагы эмнелерди максат кылам деп ошо нерсени да караш керек экен да. Анткени баардык максаттар аткарылгандан кийин кээ бирки байлардын балдарын көрүп атасыздар, кыздарын көрүп атасыздар. Делать нечего. Уже алдыга кое турган максаты жок. Бир максат кылса оңой эле аткарылып калат. Баары ойлонбостон, кыйналбастан аткарылат дагы адам деградация болуп кетет. Ошондуктан мына сизге берилип жаткан кыйынчылыкты сүйүнүп кабыл алышыңыз керек. Анткени сиз ошол мээңизди күчкө салышыңыз керек.
мээңизди, ойлоруңузду, башыңызды, ойлоруңуздун баарын ишке салыңыз. Мына ошондо гана мээңиз сизге кызмат кылып, анан сиздин жашооңузду өзгөртүп берет. Сиздин жашооңузду адамдар өзгөртпөйт, сиздин жашооңузду жолдошуңуз өзгөртпөйт, сиздин жашооңузду ата энеңиз дагы, башкалар дагы эч ким өзгөртпөйт. Сиздин жашооңузду бир гана сиз өзгөртөсүз. Мына ушул өзгөртө турган органдарыңыз бир гана жүрөгүңүз, анан кийин сиздин мээңиз. Андан башка колдоруңуз, буттарыңыз, ооздоруңуз, көздөрүңүз бардыгы булар жардамчы, сизге жардам бере турган, ошол максаттарыңызды ишке ашырууга жардам бере турган кошумча органдар. Эң башкысы ошо жүрөк менен мээ. Куранда деле айтылат, Ясин сүрөсү бул Курандын жүрөгү деп. Мына ошол мен кайсы бир жылы 2015 жылдары аябай кыйналып жүргөн учурда бир ал кезде интернетке киргенди билбейт элем, интернеттен түшүнүгүм жок болчу. Азыр бизде бир суроо болсо Google'га кирип каалаган сурообуздун жообун алабыз. Ошол учурда мен даже телефонум жок болчу. Анткени ал учурда мен мына ажырашуудан кийин аябай кыйналып жүргөн учурум болуп, катуу депрессияга түшүп кеткем. Ошол учурда ойлонуп жатып бир газетаны таап алгам. Ал газетаны үйдө көптөн бери ушунда апам катып жүргөн экен. Ошол газетада жазуу боюнча орусча окугам да. Эгерде адам өзүнчө бир кыжаалат болуп, ушунчалык кыйналып өзүн таппай аткан болсо, негативге чөмүлүп кеткен болсо, же болбосо бир максаты орундалбай ошол нерсеге жетемби, жетпеймби, жетсем, ошол максатыма мага жардам береби, мындай сомнительный ойлор болуп аткан болсо, эртеңки күнүнөн эч кандай үмүт жок болуп аткан болсо, мына ошол нерсени бир жума бою аткарыңыз деп ошол көнүгүүнү жазып коюп туруп, бул ислам дининдеги өзүдүн Куран китептеги нерселер. Мисалы, биринчи күнү Ясин сүрөсүн бир жолу окуйсуз, только понедельниктен башташ керек экен. Понедельник Ясин сүрөсүн бир жолу окуйсуз жатаар алдында, андан кийин вторник жатаар алдында, уктаар алдында 2 жолу окуйсуз. Анткени аябай чоң, Ясин сүрөсү деген аябай чоң экен. Үчүнчү күнү, среда күнү Ясин сүрөсүн 3 жолу, ошентип отуруп жума күнү 5 жолу окуйсуз. Уже ал учурда аябай түн кирип, бир топ убакыт болуп кетет экен. Ошентип отуруп воскресенье күнү 7-чү күнү 7 жолу окуйсуң деп айткан экен. Ошол учурда мен күн сайын окуп келип, 5-чү күн, 6-чү күн дегенде аябай кыйналып калдым. Кээде уйкум келип жатып калам. Ошентсе дагы өжөрлүк менен аткардым да. 7-чү күнгө келгенде ушунчалык мен өжөр экем, ошол нерсени аткардым, но таң атып кеткен экен. Ошол таң атып кетип караганда анан баамдат намазын окуп, андан кийин анан уйкуга кеткем, кечке чейин уктагам. Ошондон кийин менде мындай бир башкача кыжалатчылыктар жоголуп, жашоого бир кандайдыр пландарды түзүп баштадым да. Унутуп салдым дагы, ошо пландар өзүнөн өзү келип жатты. Менде страхтар жоголуп, мен только мындай период кетем. Ким эмне дейт? Ким эмне кийип атат, ким эмне жеп атат, менин ишим жок. Мен өзүм максатыма жетишим керек. Эң биринчи максатым мен өзүм жашоодо өзүм бактымды таап, андан кийин максаттарым акырындан өзү менен өзү орундалат деп ойлодум. Анткени аял кишиге эң биринчи кезекте бактысын табыш керек экен. Бактысын таппаса, мына тапкан акчасы, байлыгы, башка нерсеси деле эч кандай бир мааниге ээ эмес экен да. Ошондуктан эң биринчи кезекте аялды сыйлай турган, аялды колдой турган, аялды аяп, опора болуп бере ала турган адам болсо, аял күндөн күнгө кандайдыр бир деңгээлде өсүп, өнүгүп, жашоого мындай жөн жаралып калбаганын билет экен. Мен ушул кезге чейин, мисалы, көптөгөн кыз-келиндер мага суроо берет. Сиз азыр эле 30 жашта ушинтип өзүңүздү жакшы карайт экенсиз. 18 жашыңызда кандай элеңиз, 17 жашыңызда кандай элеңиз, 20 жашыңызда кандай элеңиз деп айтышат да. Эгерде мага ушундай шанс келип, кайрадан 16, 17, 18, 19 же 20 жашыма кайрадан барып кала турган болсом, мен эч качан барбайт элем. Мен баргым да келбейт ал күндөргө. Анткени мен ошол кездеги балким мындай ал жаштык, мына Кудайдан берилген жаштык, бирок билимсиздик биринчиден, эч нерседен кабар жок, адамдардын кандай экенин билбейсиң, адамдардын кимдин сага кандай жаман мамиле кылып атканын билбейсиң, ошол адамдын жакшы жаман экенин айырмалай албайсың. Өзүң таптазасың, адамды, бүтүндөй ааламды бардыгын өзүңдөй көрөсүң дагы аябай кыйналат экенсиң. Ошондуктан
мен ал күнгө кайтып баргым келбейт. Мага дүйнөнүн, мына планетанын байлыгын астыма алып келсе дагы мен ал кездеги 20 жашыма кайтып баргым келбейт. Мен күн сайын 30 жаш, андан кийин 40 жашты мен күтүп, ушунчалык сүйүнүп жашап атам. Анткени ар бир жашты басып өтүү бул өзүнчө бир керемет. Мен чоң эне болгум келет, кайнене болгум келет. Болгондо дагы мен бир өзгөчө бир жол көрсөткөн, келинди кага турган эмес, же болбосо айтор мындай ажаан эмелерден эмес, башкача кайнене болгум келет. Мына ошол нерсени биз азыр айымдарга азыртан биз үйрөнүшүбүз керек экен да. Мисалы, кээ бир жашы өткөн 60-70 курактагы чоң апалар бар бата бериштин ордуна аябай жаман сөздөрдү жакшы билет. Жаман сөздөрдү айтканды жакшы билет, бирок жакшы сөз айтканды билбейт. Мына ошондой айымдарды тескерисинче жек көрбөстөн, ошол өзүңүздү мен ошондой болуп болушум керек деп, наоборот, сага калышыңыз керек экен. Ошондуктан мен сиздердин ар бириңиздерди бир келиндериңиздин, балдарыңыздын төрүндө эң биринчи кезекте батаны мыкты берген байбиче болушуңуздарды каалайм. Анткени аялдардын батасы бүтүндөй мына мамлекетти дагы бутка тургузуп жиберет экен. Анткени мына биздин аялдардын ар бир айткан сөзү аткарылат экен. Өзгөчө мына азыркы доордо биздин мына ведалардын айтуусу боюнча ушундай бир илим бар да. Таап окусаңыздар болот. Ведалардын айтуусу боюнча азыркы учурда Кали-юга деген доор заманда жашап жатабыз. Ошол Кали-юга деген доордогу жашаган аялдардын ар бир максаты аткарылат экен. Ал максаттар мейли жаман болсун, ошо тилектери мейли жаман болсун, кимдир бирөөнү каргасын, кимдир бирөөгө бата берсин, кандайдыр бир безумный мечталарды койсун, ошолордун баары аткарылат экен. Бардыгы аткарылат экен. Анткени азыркы учурдагы аялдардын энергиясы күчтүү. Мурунку замандарда аялдарда да энергия жок болгон, ошондуктан кара күчүн, физический жактан аябай түнү күнү кара жанын карч уруп иштеп, өздөрүнүн жанын сакташ үчүн алаңдап жашашкан. Мына ошол учурда адамдарда эч кандай энергия деген жок болгон, технологиянын өнүккөн заманы болгон эмес. Алар только выживание менен жашашкан. Лишь бы курсагым тойсо болду, ушул замандан, ушул дүйнөдөн мен тынч өзүмдүн өлүмүм менен өтсөм болду деп. Анткени ким билет, балким бирөөлөр келип өлтүрүп коюшу мүмкүн, каракчылар келиши мүмкүн. Мына исторический кинолорду көрсөңүздөр деле, Англия, Шотландия деген кинолордо басып кирип атышкан, кылычтар менен өлтүрүп атышкан. Мына ошондой страхтар менен жашап келишкен. Азыркы учурда биз эркин адамбыз, каалаганыбызды аткарабыз, каалаган жагыбызга саякат кылып кетебиз. Болгону бизден эмне талап кылат? Биз Кудай менен болгон мамилени бекемдешибиз керек. Кудай менен болгон биз ар бир айткан нерсесине баш ийип, Кудайга чын жүрөктөн кызмат кылышыбыз керек. Адамдарга эмес, байлыкка эмес, биз Кудайга. Мына ошондо Кудай өзү биздин каалаган нерсебизди, максатыбызды аткарат экен. Болбосо биздин проблемабыздын баардыгы келип ушу акчага такалып калып атат. Эң биринчи кезекте мына ошол Кудайга биз чын жүрөктөн кызмат кылып, Кудайды сүйгөнүбүздө бизде мындай сүйүү ойгонот да. Адамда сүйүү болгондо адамдын максаты жөн эле оңой эле аткарылат экен. Эгерде аткарылбай калса, ал үчүн не важно. Главное, ал адамдын жүрөгүндө сүйүү бар. Сүйүү ушунчалык адамды бир өзгөчө керемет кылып өзгөртөт экен. Кээ бир мисалы аябай жаман жолдо жүргөн эркектерди, балдарды байкап көрсөңүздөр, бир кинолордо деле бир кызды сүйүп калса, ушунчалык өзгөрүп калганын байкайсыздар. Анткени сүйүү күчтүүнү алсыз кылат. Жанагы көзү эмени сокур кылат, кулак уккан адамды дүлөө кылат деп эч нерсени көрбөй, лишь бы ошол адамды сүйүндүрүп, ошол адамды кубандырууга аракет кылып калат. Ошол адамды кубандырыш үчүн бардык нерсени аткарууга даяр болот экен. Ошондуктан мен бир эле теманы айтыш үчүн эфирге кирбейм. Кээде мен бир теманы айтам, болду чыгып кетем дейм да, кайрадан мен түрдүү темаларга өтүп кетем. Ошондуктан мынакей аз бул жерде аябай сонун комментарийлер жазып жатат. Ушунчалык сөздү таап сүйлөйсүз дейт. Чоң рахмат. Азыр заман абдан жакшы, шүгүр дейт, туура айтасыз. Аракетке берекет дейт. Анда эмесе баарыңыздарга кутман түн тилеймин дагы. Биздин катарга кошулуңуздар, билим алыңыздар. Балким
ошол өзүбүз айткандай эле бир эле нерсе менен биз жашообузду өзгөртүп, биринчи ошол жашоонун өзгөрө турган эшиктерин ачканга себепчи болойлу. Мен негизи мына кыргыздын кыз келиндерин жардам берип, ушу мен көргөн кыйынчылыктарды көрбөш үчүн көп нерсени айтып берүүгө даярмын, бирок көпчүлүгү туура эмес түшүнөт экен. Сен колуңан эмне келет, сен өзүңдү кыйын сезесиңби деген сөздөр болот экен. Бирок эми негативдер баардык жерде эле айтылат экен да. Эми ошол 2 адамдын, 3 адамдын артынан мен өзүмдүн кылып жаткан ишимден баш тартып кеткеним да туура эмес. Кээде ойлонуп олтуруп, кылбай эле койсом бул мага эмне мынча, лучше мен өзүмчө бир рахаттанып жашай берсем кантет деп ойлойм. Ошентип жашайм дейм, все равно мына кээде интернеттеги, көчөгө чыккандагы көптөгөн аялдардын абалын, мен билген нерсени балким булар билбейт, ошон үчүн ушинтип жүрөт деген сезим кыйнай берет экен. Балким мен ушунду айтып деш үчүн келгендирмин деген ой келет. Кээде катуу кеттимби, катуу кетпедимби, ал жагынан да качалат болом. Ошентсе дагы менин да билбеген нерселерим көп. Менин дагы али мына астыда биле элек билимдерим, илимдерим көп. Менде да көптөгөн суроолор бар. Ошол суроолорду күн сайын издеп, изилденип отуруп жашап келатам. Буюрса жашообузду өзгөртөлү, билим алалы дейт. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун дейт. Жооп жазып койчу дейт. Кайсы эмнеге жооп жазып коеюн? Сабак канча сом дейт. Сабактар боюнча кенен маалымат ошол дайректке же болбосо WhatsApp номерге кайрылсаңыз болот. 0708 100 103. Мына ошол жерде баардык маалыматтар жазылган. Ар бир түшүнүктүү кылып. Дин жагынан да, илимий жагынан да тарбияланышыбыз керек. Не дейт? Толук уж наставник болсоң болобу лично дейт. Наставник мен ушул кезге чейин эме чынын айтайын, мен наставник болуп көрбөптүрмүн. Буюрса мына ал марафонду өткөндөн кийин мен дагы кандайдыр бир деңгээлде, жок дегенде бир 35ке же болбосо 40ка чыкканда анан наставник болсомбу деп жүрөм. Анткени көпчүлүгү мына жаш экенсиң деп тоготпогондой мамиле кылышат экен да. Мисалы үй бүлө боюнча кээде айтпайм деп ушунчалык аракет кылам дагы, жок дегенде ошо бир сөзүм болсо дагы мен кылган катачылыктарды, мен көргөн кыйынчылык күндөрдү мына ошолор көрүп калбасын деген ойдо айтканга кээде мажбур болуп калам. Негизи мен ушул нерсени, ушул сабакты баштаарда негизги максатым мына үй бүлөлүү айымдарга эмес, тескерисинче турмушка чыга элек кыздарга үйрөтүү үчүн келгемин да. Анткени турмушка чыга турган кыздарды кантип туура жолдош тандаш керек, кантип туура эркекти тандаш керек. Мына ошол боюнча мен 100% толугу менен аларга мен туура жол көрсөтө алам деп келгемин. Андай нерсе мына мисалы балким кыздарга жолукпагандырмын. Турмушка чыккан кыз келиндерге жолугуп, ошентип анан кийин башка темага, башка нукка өтүп кеттик. Рахмат Айтош ага аябай жагасың, айткан сөздөрүң эң туура дейт. Маматас 11-11 дейт. Чоң рахмат сизге. Кутман кеч. Назгүл 72 дейт. Назгүл эже саламатсызбы? Сиздин да кутман кечиңиз менен. Аллахым ыраазы болсун дейт. Салтанат 1977. Эл сүйлөй берет айым, алга кадам таштай бериңиз. Элге кызмат кылган Кыргыздан чыккан Луиза Хей болуңуз. Кыргыздардан чыгыш керек кимдир бирөө дейт. Чоң рахмат сизге. Менин негизги биринчи ушул Луиза Хейден баштаган китепти мен башка кыз келиндерге да ушунду кеңеш берем. Луиза Хейдин китебинен баштаңыз деп. Арабызда билесиздер, мен китептерди да конкурска коюп ойнотом. Ошол Луиза Хейдин китептерин, башка дагы китептерди берип белек кылып турам. Эми азыр күн сайын Инстаграмда олтургум келет. Мен да кичинекей чем мындай виртуальный жашоого көбүрөөк көңүл бөлбөстөн, мен мына реальный жашоого көбүрөөк убактым кетип калат экен. Кызым бар, балам бар дегенде, семьям бар. Ошолор менен күн сайын кечке сүйлөшүп олтуруп, кээде интернетке убакыт ажырата албай калам. Баарыңыздарга дагы бир жолу кутман кеч, ширин түштөрдү көрүп жатыңыздар. Эртеңки күн сиздер үчүн эң чоң ийгиликтерди алып келген өзгөчө бир күндөрдөн болсун. Түнү менен сиздердин максатыңыздарды, тилегиңиздерди
мына жогоруда Кудайым же болбосо периштелер аткарганга түнү менен аракет кылып, эртеси күнү сиз эшиктен босогодон биринчи кадамыңызды аттап чыкканда ошол сиздин максатыңыз көз алдыңызда аткарылып, бир өзгөчө бир бактылуулукка бөлөнө турган күндөрдөн болсун. Ушул түндөрдө болсо уйкуга кетерден астын түшүңүздөргө пайгамбар кирип, өзүңүздөрдүн эң жакшы көргөн мечтаңыздарды түштөрүңүздөрдө көрүңүздөр. Бейиште жүрүңүздөр түштөрүңүздөрдө. Жакшы ширин түштөрдү көрүп, ошол түштөрүңүздөр реальный жашоодо ишке ашсын деп айтат элем. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарды бир гана жашооңуздарга сүйүү, анан тынчтык келсин. Анан аялдарга андан кийин сулуулук, эң башкы. Мына ошондой менин каалоо тилегим. Буюрса, бир аз жылдардан кийин мен дагы бир өзгөчө бата бере турган айымга айланам деп ойлойм. Өзүң да бактылуу бол, өмүрлүү бол дейт. Рахмат сиздерге, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Буюрса эфирди сактап коем, сактап YouTube'га киргизип коем. Анткени Instagram'да дагы видеого караганда чем YouTube'да жакшы көрүшөт экен. Instagram'да башын көрүп, аягын көрүп же болбосо толук түшүнө албай калышат экен. Ошондуктан YouTube'га кириңиздер. Ошол жерде мен видеону сактап коем, каалашыңыздарча көрүңүздөр. Ал эми андан кийин дагы бир нерсе сиздерге. Мен буюрса мына марафон башталганга чейин дагы бир эфирге чыкканда бир конкурс ойнотом. Ошол конкурста сиздердин араңыздарда бирөөңүздөргө аябай жакшы бир практика же болбосо бир медитацияны белек кылып калтырып кетем. Анда мен эфирди сактап коеюн.